Арбаңыздар агайын туугандар, сиздер менен экран аркылуу көрүшкөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Ар бир үйдө ырыс кешик, ынтымак, токчулук, молчулук болсун деп берүүбүздү баштайбыз. Биздин каналды жана биздин берүүнү тандаганыңыз үчүн сизге терең ыраазычылык билдиребиз. Демек сиз ыймандуу, адептүү, маданияттуу өлкөнү курууга салым кошуп атат деп биз терең ишенебиз. Быйылкы ыйман адеп маданият жылына арналган Нарктуу коом долбоорунун алкагындагы энелер мектебинин турмуш сабактары сиздердин назарыңыздарда. Өткөн сабактарда биз умайчылык жөнүндө кеп кылганбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы дени сак улут. Канткенде биз дени сак улутту тарбиялайбыз. Бүгүнкү сабагыбыздын багыттоочусу Кыргыз жолу коомдук бирикмесинин өкүлү врач Ташматова Зымырат эжебиз жана психолог Жүндүбаева Кенже эжебиз. Ал эми сабактын катышуучулары энелер мектебинин тарбиялануучулары Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин студенттери. Анда эмесе сабагыбызга көңүл буруңуздар. Арбаңыздар, кадырман замандаштар. Бүгүнкү тема ден соолуктун тегерегинде сөз болуп жаткандан кийин мен биринчи өзүбүздүн жасап кеткен иштерибизден бир аз маалымат берип өтүшүм керек. Кыргыз жолу руханий коому менен биргеликте ден соолук булагы кайрымдуулук фондунун 2 жылдан бери алып барып жаткан иши ушул биздин долбоорубуз дени сак улут, дени сак коом, бул бекем коом деген чоң долбоордун астында иш алып барып жатабыз. 2 жылдан бери Кыргызстандын 7 дубанын бүтүндөй кыдырып, фаптарды, больницаларды, мектептерди кыдырып, элдерге кеңешибизди, жакшы сунуштарыбызды берип, жакшы иштерди алып барып келе жатабыз. Бүгүнкү теманын айланасына кайрылып кеткен болсом, негизинен канткенде дени сак коом, дени сак улут же болбосо кайрылып келип эле дени сак үй бүлө болуу керек дегенде, дени сак үй бүлө негизи көбүнчө 80% бул энелерден. Энелер кандай үй бүлөгө көз карашта, энелер кандай тамактарды даярдап берет. Биздин азыр заманбап мезгилде биздин тажрыйбабыз, 2 жылдык тажрыйбабызда деги эле бир дени сак үй бүлөнү жолуктура алган жокпуз да. Ошодон келип турат. Канткенде биздин коомду, биздин кыргыз элибиздин дени сак болот деген көйгөй азыр бир эле бизде эмес, бүтүндөй өлкөнүн бул чоң бир көйгөйү. Ошондо биздин негизги оорулардын келип чыгуу себеби бизде медицинанын көз карашы боюнча 12 себеби бар. Бул биринчи эле себеби бул адамдын психологиясы. Эми бизде психология деп ушул термин сүйлөй берейин. Адамдын психологиясы. Канткенде психологияны оңдош керек. Психологиядан кандай оорулар келип чыгат? Бул адамды билинбей келип психология бузулганда көп органдардын талкаланып, жардыланышына психология алып келет. А биздин азыркы ушул биздин заманда 90% оорулар бул психологиядан келип чыгып атат. Адамдардын психологиясы бузулгандан, туура эмес ойлонгондон, кек сактагандан, нааразычылыктан, көрө албастыктан, аябай жаман ойлорду өзүнө киргизип алгандан бул адамдын ички органдарыбыз жабырдана баштайт да. Экинчи себеби бул суу. Эмне үчүн? Суу ичпегендиктен 65% оорудан 65% оору суу ичпегендиктен келет. Биз өзү адамзат негизи жараткан өз адам баласына ооруну берген эмес. Оору бул жараткандын план программасында деле болгон эмес, а ооруну негизи адам баласы өзүбүз тапканбыз. Качан гана адам баласы от пайда болгондон кийин, биз бышырылган тамактарды иче баштагандан кийин адам баласына оору келе баштаган.
кандай тамактарды биз колдонуп жатсак, азыркы заманда мурун биздин ата бабаларыбыз өтө туура тамактанган. 50% бышырылган болсо, 50% чийки тамактарды колдонушкан. Азыркы заманда биздики өтө туура эмес жолго түшүп алдык. Көбүнчө тез бышырылган тамактарга тез бышырылган тамактарды көп колдонуп атабыз. Сууга кайрылсак, суу негизи бул кыргыз айтып келген, суу бул адамдын өмүрү. Суусуз эч бир жашоо жок. Суу менен бүтүндөй ааламда кандай нерсе болсо суу менен тазаланат. Суу адамга жетишпегендиктен баш оору пайда болот, ич катуу пайда болот. Дисбактериоз деген оору келип чыгат. Суунун жетишпегендигинен биздин клеткаларыбыз жардыланат. Суунун кызматы денедеги кан тамырлар аркылуу денеге кислородду жеткизип турат. Жана ошондой эле суу аркылуу биздин мээбиз дайыма 75% адам баласынын денесинде суу дайыма туруш керек. Бул деген зат алмашуу системасын тездетип берет. Биздин өлгөн клеткаларыбызды чыгарып турат. Жана ошондой эле биздин кан жүгүртүү же болбосо кан тамырлардын канды тез айлантып, канды суюлтуп турган кызматы сууда өтө чоң да. Ошондуктан адам өзү дайыма биз сууну ичип турушубуз керек. Суу 1,5 литрден кем болбош керек. Же болбосо адамдын 1 килограмм массасына 30 миллилитр суу сөзсүз керек. Ошондой если адам баласы 70 килограмм салмакта болсо, 2 литр 100 грамм суу сөзсүз колдонуш керек. Кандай сууларды колдонуш керек? Таза, фильтрленген же болбосо булактын суулары колдонулат. Азыркы биздин оорулардын келип чыгышынын өтө көп себеби биздин сууларыбыз таза эмес. Бүтүндөй түтүкчөлөрдөн келген суулар, түтүкчөлөрүбүз баары эскирген. Эми бул деле биздин мамлекеттин көйгөйү. Үчүнчүбүз жана туура тамактануу деп атпайлыбызбы? Бул туура тамактанууда тамактын кандай тамак даярдалып жатат, кандай тамактарды кабыл алып жатабыз. Биздин башка өлкөнү коюп, биздин Кыргызстанды эле айтайлы. Кыргызстанда мисалы үчүн 80% азыр тез жасалган тамактарды, көчөдөгү тамактарды колдонгондугу үчүн же болбосо жана полуфабрикатты көп колдонгондугу үчүн адамдар аябай чоң ооруларга чалдыгып атат. Негизи тамак аштар экиге бөлүнөт. Ден соолук үчүн тамак аш, бизнес үчүн тамак аш. Ден соолук үчүн тамак аш бул жер жемиштер, сүт азыктары, эт азыктары, баягы эле биздин ата бабабыз колдонуп келген дандар, биздин ата бабабыз колдонуп келгенде илгертен баягы өнөкөт эле тамактардын баардыгы бул ден соолук үчүн. Ал эми бизнес үчүн тамактар булар жанагы шаурма, гамбургер дегендер, пирожки дегендер, көчөдөгү тез сатылып жаткандар, печеньелер, конфеттер булар бизнес үчүн тамактар. Булар жанагы суусундуктар, шире суусундуктун түрлөрү, булардын баардыгы биздин организмге зыян келтирүүчү нерселер. Тилекке каршы ушул бизнес үчүн даярдалган тамак азыктар бизде көп колдонулуп атат. Төртүнчү себеби бул мите курттар. Бул мите курттарга кайрылсак, азыр жана айтып кетпедимби, Кыргызстандын 7 дубанын кыдырып келгенде ушул көп айылдарда, көп мектептерде бүтүндөй эле 100дөн 1-2-3 адам мите курту жок болгон болсо, калганы бүт эле мите курт. Биздин Кыргызстанда негизи жылына 2 жолу жаз күз ушул куртка каршы профилактика жүрүп турса болмок, бирок андай жок экен. Ушу мите курттан канткенде арылабыз дегенде негизи бул тазалыкты кармаш керек. Мите курт кайдан келет? Суунун киринен келет, гигиеналыкты кармагандан келет, жер жемиштерден келет.
медицинский воздушно капельный түрдө келет. Ошолордон арылыш үчүн адам дайыма таза жүрүш керек, көчөдөгү тамактарды жебеш керек, жана эле кайрылып кеттим, таза суу ичиш керек. Жаз күз бул сөзсүз мите курттардан арылууга өздүк гигиенаны сакташ керек экен. Өздүк гигиенаны көбүнчө сакташ керек. Адамдардын өзүнө байланыштуу экен бул себеп. Бул ар бир адамдын өзүнө байланыштуу да. Андан кийинкиси кыймыл. Кыймыл деген бул жанагы эле биздин физкультура. Мисалы үчүн биздин ата бабабыз 70-80% кыймылдап, 20-30% тамактанган болсо, биздин азыр заманбап мезгилде наоборот, тескерисинче 70-80% биз жейбиз дагы, ичип жейбиз дагы, 20% кыймылдайбыз. Ошон үчүн биздин булчуңдарыбыз, сөөктөрүбүз, муундарыбыз өзүнүн кызматын аткара албай калат. Анан бул муундар бошойт, терилерибиз жалбырайт. Иши кылып бул кыймыл бизге сөзсүз керек нерсе. Бешинчиси бул стресс. Стресс дегенде бул өтө чоң нерсе. Оорунун жана башында айтпай кеттимин, оорунун 74% бул тамактан келет, 8% тукум куучулуктан келип атат, 6% экологиядан келип атат. Ошондо биз эмне менен күрөшүшүбүз керек биз азыркы заманда? Айтып көргүлө. Ден соолугубуз чың болуш үчүн, өмүрүбүз узун болуш үчүн. Ошондо биз туура тамактануу менен күрөшүшүбүз керек да. Туура тамактануу бул 74% түзүп аткандан кийин азыр адамзаттын, бир эле Кыргызстан эмес, адамзаттын бул көйгөйү туура тамактанууга өтүү. Экология бул 6% түзөт. Негизи биздин көпчүлүк эл айтат, Кыргызстандын абасы таза деп. Жок, андай эмес. Дүйнөлүк статистика боюнча биздин Кыргызстан кирделген шаарга кирет. Себеби бизде автомобилдер өтө көп, машиналар көп. Биздин ар бир 500 метрде бензин колонкалар бар, заправкалар бар. Булар дагы бизге өтө зыянын келтирип турат. Анан тесттер дагы бизде заманбапка ылайык эмес. Баягы эски эле тесттин эмеси менен шаарларыбызда аябай биздин агып аткан суубуз дагы кирделген, жутуп аткан абабыз дагы кирделген. Ошон үчүн экологиядан дагы келиши мүмкүн оорулар. Андан 6-чы себеби медициналык жолу дегенде, баягы биз ооруганда биз доктурларга сөзсүз кайрылабыз. Доктурлар оорунун келген себеби менен күрөшпөстөн ошол эле оорунун өзүнө дарыларды бере берет. Ал дарылардын көпчүлүгү бизге пайда келтирген болсо, көпчүлүгү зыян келтирет. Эмне себептен дегенде, ал баягы острый период деп коет да бизде. Острый периоддо бул айыктырат дагы, өнөкөт ооруга чалдыктырат кайра эле. Ошон үчүн бизде азыркы келип жаткан дарылардын көпчүлүгү туура эмес. Канчалык көп дарылар келген сайын бизде ушул дарылардын негизи келбегени деле жакшы болмок Кыргызстанга. Бул өзүнчө чоң көйгөй тема. Негизи бул дарылардан азыркы убакыттарда көптөрүнүн боорлору көп ооруйт, бөйрөктөрү көп ооруйт. Эмне дегенде, сиңими жок. Бул деген химиялык заттардан жасалган. Химиялык заттардан жасалгандан кийин биздин боорлорубуз, ичегилерибиз, бөйрөктөрүбүздүн оорусуна бул деле көп зыянын тийгизет. Если ар бир темага кайрылып кетсек, бизде өтө чоң тема негизи. Кыргызстанда биздин тажрыйбабыз боюнча Кыргызстанды биз кыдырып көрдүк. Эң көп эле региондордо, мисалы үчүн Ысык көл областына барган болсок, Ысык көлдө көбүнүн жүрөк кан тамырлары. Ош регионунда болсом көпчүлүк эле өтө ичегилери ооруйт. Канткенде биздин элибиз дени сак болот. Канткенде биздин элибиз дени сак улут, дени сак коом болот дегенде, кайра эле биз кайрылып келебиз. Дени сак үй бүлө болуш керек. Дени сак үй бүлө болуш үчүн ошол үй бүлө мен балалуу болом дегенде мурун эне даярданыш керек экен. Биздин дени сак коом болуш үчүн
эне бала төрө электе даярданыш керек. Ошол эненин ден соолугун чыңдаш керек. Организмге макро, микроэлемент, витаминдерди толтуруш керек, күчтүү болуш керек. Ошол эне гана күчтүү баланы жарата алат. Күчтүү бала жаралса, биздин ар бир үй бүлөгүдө ошондой күчтүү балдар жаралган болсо, иммунитети күчтүү, ден соолугу чың балдар төрөлгөн сайын биздин коом дагы ден соолугу чың болот да. Анан азыркы биздин кыздарыбыз, жаштарыбыз көбүнчө көчөдөн тамак жеп атышат, көчөдөн ичкен суулары дагы жанагындай химикаттан жасалган сууларды ичип атса, анан булар каяктан ден соолугу чың болот? Маалыматты көп бериш керек, туура тамактанууну маалыматын өтө көп бериш керек болуп атат. Маалымат болбосо билбейт да, булар колдоно берет. Негизи маалыматты көп бериш керек. Жакшы, бул биздин азыркы угуучуларыбыз, болочок энелерибиз деле кайсы бир деңгээлде маалыматы бар, билишет, бирок ошол эле учурда жасабайт, аны аткарышпайт. Сиз жана туура айттыңыз, туура тамактануу деп. Тез даяр болгон тамактарга көбүрөөк ыкташат. Анан биздин айымдарыбыз дагы баягы жалкоолук менен, жанагы баштыкка салынган, синтетика, же жанагы духовкаларга сала койсо бышып калган, кайнак суу куюп койсо даяр болуп калган эле пакеттеги нерселерди жегенге көнүп калбадыкпы? Көрсө, сиз ошол эң биринчи себеби бул туура тамактаныш керек экен да. Ошо туура тамактанганда дагы эне кандай тамак даярдап берди? Бир энеден бир үй бүлөнүн ден соолугу көз каранды да. Ошон үчүн эне жана айтып кетпедимби, эне кандай тамак даярдап берет? Ушудан неметишибиз керек. Биз баягы эл менен баарлашып сүйлөшүп атканда энелерге сурай беребиз да, кандай тамак даярдап бересиңер деп. Анан көпчүлүк айтат, казанга салабыз, кууруйбуз, анан мынтебиз деп. Негизи тамак биздин ата бабаларыбыз негизи куурулган тамак жеген эмес. Куурулган тамактын зыяндуулугу 80-90% жогору оорулар куурулган тамактан келет. Куурулган тамакты жебеш керек негизи. Эми баягы ушундай эле сагынып кетип атса, бир жумада бир даярдап коюш керек. Негизи ден соолукка эң пайдалуусу бул кайнатылган, дымдалган, парга бышкан тамактар өтө пайдалуу. Биздин кыргыз эли негизи эт биринчи орунда биздики эт болгон, себеби биз тоолуу суук чөйрөдө жашагандыктан кыргыз эли туура этти көп жеген. Бирок этти жегенде кыргыз эли дайыма жанында сүт азыктары болгон, кычкыл сүт азыктары деп коет. Бул айран, кымыз, бозо, курут, жарма дегендер, булар этти жегенден кийин булар сөзсүз ошону ичкен. Ошондо биздин организм жана зат алмашуу деп атпайбызбы, же болбосо тамакты сиңирүү пайдасы өтө пайдада. Ошон үчүн философиясы жок эле, доктор науктары жок эле кыргыз муну билген да. Кыргыздын тамагы өтө туура. Биздин максатыбыз негизи кыргыз эли кайра өзүнүн унутта калган тамактарына кайтуу. Жана эт деп атпайсыңбы? Эт бул белокко кирет. Кара кесек эттер булар белок деп аталат. Майлар булар углеводдорго кирип кетет. Ошон үчүн бул майдын жогу дагы жаман, бары дагы жакшы. Бирок ошону бир күндө адамдын денесине канча эт керек, ушуну билиш керек. Бир күндө мисалы үчүн адам азыркы биздин заманда бир күндө биздин кыймыл аракетибизге жараша 50 грамм эт керек. Биз туура эмес тамактанабыз. Ошон үчүн этти алмаша турган белок, бул бизде медицинада белокту экиге бөлөбүз. Животный происхождение, растительный деп коет, же болбосо өсүмдүк. Өсүмдүккө жанагы сен туура айтып кеттиң, буурчактар кирет, нокоттор кирет, горохтор кирет, гречкалар, булардын баардыгы ушу белок заменители, белокту алмаштыруучу растительный жагы да. Май деле ошо растительный, животный деп коет, же болбосо ошо эттин майы, анан өсүмдүк майы болуп. Эттин майы жаныбар
майы да бизге керек. Бирок аз канча адам кыймылдаса өзүнүн кыймылына жараша колдонуш керек. Өсүмдүк майы деле өзүнүн өлчөмү бар да. Бир күндө канча тамактаныш керек, кандай белокторду беришибиз керек, кандай углеводдорду беришибиз керек, макро микроэлементтер деп атабыз, витаминдер деп атабыз. Күнү бир сутка деген бир суткада адам баласына канча керек, ушунун баардыгы бизде маалымат бар. Негизи биздин 16 сааттан турган темабыз бар, ушунун баардыгы ушуга кирип кетет. Бул кыздардын арасында болочок психологдор отурушат. Сиз жанагы башында айтып аттыңыз, 11% бул акыл эске байланыштуу, психологияга байланыштуу да. Биз да сабактанууну өтөбүз. Ошол Американын окумуштуусу Энтони Бюзен муну илимдий жактан далилдеп тастыктаган экен да. Жанагы сиз айтып аткан терс сапаттардан арылмайынча биздин ден соолугубуз дагы жакшы болбойт экен. Ошол эле ушак сүйлөгөн, ушактуу көп айткан айымдарыбыз дагы тиштери эрте түшөт экен. Туура. Же болбосо баягы бирибизге көз артып, бирибизге жаман бир нерселерди каалап, бут тосуп, ушундай ич тардык кылсак дагы, бизде ич тардык биринчи орунда турат. Ошол дагы бир жаман ооруларды, жанагы жаман оорулардын атын айтпайт го. Ошол жаман ооруларды да алып келет экен да. Ооба, туура эле. Негизи мындай да, адам баласы руханий жактан жардыланганда, анан физический денеге келет оору. Бизде медицинага барабыз дагы, биз физический денебиздеги качан гана жардыланып, бир органыбыз ооруп калганда гана барабыз да. Негизи адам баласы руханий жактан жардыланып, оору качан сен ушак сүйлөгөн күндөн башталат. Же болбосо көрө албастык, же болбосо бирөөгө таарынган күндөн уже сенде оору башталды. Биз аны сезбейбиз да. Биз качан гана биздин органдарыбыз талкаланып, уже ооруй баштаганда анан биз доктурга жөнөйбүз. Негизи доктурга барсак, доктур биздин ошол эле ооруган эле органды карап коет дагы, ошого эле назначение берип коет, ошого эле басымда, ошого эле ылайыктуу берип коет. Түпкү негизи өзөгү каерде жатат? Дагы эле биз баягы психологияга келебиз да. Адам баласы негизи такыр оорубайын, ушул оорудан арылайын, менин үй бүлөм оорубасын, менин бала чакам өнүп өссүн, ден соолугу чың өссүн десе, ички ойду оңдошубуз керек, ички ойду тазалашыбыз керек. Маалымат бере кетсеңиз, себеби дегенде сиз азыр айтып өтпөдүңүз, медик катары ар бир врачтын көз оору өзүнчө, врач баш оорунуку өзүнчө, нервтик өзүнчө дегендейчи, ошолор эмне үчүн бөлүнүп калынган? Бул кандайдыр бир акча табуунун бизнестин бир түрүнө айланып калганы менен чектелген жокпу? Жок, бул негизи мунун түбүн изилдеп келгенде бул биздин Западтын закону, Западтын мыйзамы менен келген. Биз баягы СССР болгондон кийин биз ошол системада калып кеткенбиз. Чыгыш тарапта, мисалы үчүн Японияда, Кытайда, Тибетте доктурлар, анан Западтын өлкөдөн мына Германиялар, Австриялар башкача көз карашта. Биринчи алар психологиясын карайт. Адамдын психологиясын, ошол түбү негизин издейт да. Андан кийин назначение бере баштайт. Же болбосо ошол адамды байкап калдыбы, психология жактан жардыланып, бир жерден неме ооруп келди. Бул ошол түз эле айтат, бар сен муну экстрасенске бар. Же болбосо муну чөп менен дарыланганга бар. Анан өзүнүкү болсо ал өзү лечение кылат. Бизде андай эмес, бардыгы бизде али жете элек. Бизде бул метод жете элек. Жанагы көз оору, баш оору деп бизде бөлүнүп атпайбы? Терапевт, психолог ал бул деп. Бул бизге СССР тиги Западтан алган ошол система менен эле биз жаңыртпай эле, эчтекеге жаңырылбай эле иштеп келе жатабыз да. Түбүн изилдеп көргөндө биздин мамлекет
ата текке түпкү ата бабалардын методуна кайрылганда биздики туура болмок. Себеби Кыргызда ысык суук деген эле оору болгон. Андан башка оору болгон эмес. Ысык суук деген бул жанагы эле бизде орусча айтып койгондо кислотно-щелочный баланс деп коет да. Ошо кислотно-щелочный баланс же болбосо ысык суубуз дайыма бир калыпта, бир теңдикте турганда адам оорубайт. Адам качан гана ооруйт? Же ысык ашып кеткен, же суу ашып кеткенде. Теңдиктен бузулганда, баланстан бузулганда адам ооруп калышы мүмкүн. Психологиялык жактан алганда да айтып өтпөдүңүзбү? Ысык жана суук деген оору болгон депчи. Жанакы сууктап калганда адам бирөөнү жаман көрүп, терс өзүндөгү сапаттар күчөп кеткенде, ошонун жагында айтып өтсөңүз, анан кийин ысыктап калганда баягы көрөлбастык, ичи тардык, ичинде бышып кеткен менен салыштырсак кандай болот? Негизи бул өтө чоң илим. Бизге азыр информационный кылым доор болуп аткандан кийин азыр бүт эле жана Луиза Кей, Синельниковдордун китептерин алып окусаңар, ошол жерде бүт баардыгы өтө терең берилген. Кайсы бир органың ооруп калган болсо, ошол жерде баардыгы бар. Бүгүн эмне сенин көзүң ооруп калды? Значит, бирөөнү жаман карап койдуң. Же көрө албастык кылып койдуң дегендей. Эмне үчүн бүгүн менин бир колум ооруп калды? Дагы деле ошол жерде деле айтылып атат, оң жагың, сол жагың деп. Оң жагың бул бизде кыргызча эркек энергия, сол жагың бул аял энергия да. Же болбосо оң жагың, оң бутуң ооруп калдыбы, значит, бүгүн сен туура эмес шаг жасадың. Кадамдар болду. Ин-ян энергиясы деген. Ин-ян бул чыгыштыкы ин-ян. Кыргызда ысык суук деп келген. Сиз мите курттар жөнүндө айтып кетпедиңизби? Ошо мите курттарды дары дармеги жок эле мындай кантип дарылап алдын алса болот? Алдын алуу бул жана айтып атпаймынбы, жаз мезгилде, күз мезгилде мите курттарды аябай күчөйт. Ошол мезгилдерде адам сөзсүз медицинский сөз менен айтканда профилактика кылып өтүш керек деп атпаймынбы. Бул жерде көбүнчө гигиена. Андан кийин биздин если эгер силер тамак тиги аптекадан барып ошо мите курттарга каршы дары ичкиңер келбесе, жөн эле биздин өзүбүздүн чөп жарыларыбыз бар. Аны неметкенде кайрылсаңар мен айтып берем, кантип ичиш керек, кандай кылыш керек. Өзүңөр деле ошо жазга мал, күзгө мал ошо биздин чөптөрдөн ичип койсоңор, бул сөзсүз пайдасы тиет. Ошо мындай 100% гарантия дегендей да, сенде курт жок деп жүргөн. Себеби чоң мамлекеттерде бул бекер эле өзүнүн элине жаз күз сөзсүз мите курттарга каршы дарыларды берип, өзүнүн элине кам көрүп турат. А биздин Кыргызстанда бул нерсе жок. Бакы сиз кесе айта аласызбы, ошо келечекте энелерге айтып өттүңүз да, жана кока-кола, газированный напитоктор, анан кийин гамбургер, ар кандай шаурма деген тамактар сатылып атпайбы? Кескин түрдө жебегиле деп айтканга болобу? Себеби деген келечекте энелерге кандайдыр бир деңгээлде зыянын тийип терс таасирин берет да. Келечектеги энелер эмес, келечектеги аталарга да бул өтө чоң зыяны бар. Кескин түрдө биз азыр ушуга үндөп кетсек болот. Себеби буну западный өнүккөн өлкөлөр тактап бүттү. Булар азыр өтө күрөшүп атат. Азыр Бельгия өтө күчтүү иштеп атат. Туура тамактанууга 100% эли өтүп бүттү туура тамактанууга. Эмне үчүн болбойт? Биз келечектеги муундарыбыз ден соолугу чың болсун десек, ден соолугу чың адам ойлонуу системасы да күчтүү болот, сергек болот, зерикчелдик жок болот, дилгир болот. Ошон үчүн бизге ошондой болочокто бизге ошондой адамдар керекпи? Биздин коом ошондой болуш керекпи?
Биз дени сак улут, дени сак коом, дени сак Элдер. үй бүлө деп атпайлыбызбы? Раз биз өлкөбүздүн дени сак улут болуш үчүн күрөшө турган болсок, буну ар бир үй бүлөдөн баштай турган болсок, ар бирибизге керек да бул. Муну ачык эле коркпостон айтып чыгууга болот. Эмне үчүн болбосун? Буну ушул суроону, ушул көйгөйдү ушу депутаттарга чейин жеткизсек болот. Азыр бул студенттер өздөрүнүн шартына жараша уялбай этпей эле жарманы ичип жүргүзсө, даярдап алып чиши өсмөдөн, айрандан кошуп, айран сүт деген бизде Кыргызстанда Кудайга шүгүр таза, табигый тамактарыбыз өтө эле көп. Баягы сиздерге айтып кете турган нерсе, ушуларга эле басым жасап, сырттан келген бизнес үчүн биздин денебизге талкалоочу, зыян келтирүүчү тамактардан алыс болсок деген нерсени да үндөп кетсек болот да. Сөзсүз, албетте үндөсө болот. Биздин Кыргызстанда даярдалган тамактардан мисалы шоро өтө жакшы тамак жасап чыгарып, суусундуктар чыгарып атат. Биздин Кыргызстандан эле өзүбүздүн эле жанагы базарга баргандагы эле сүзмөбүз не деген тамак бул? Өтө таза. Кыргызстандын сүт азыктары өтө күчтүү, өтө таза. Жанагы биздин жармалар жай келгенде баардык жерде сатылып атат. Булар өтө таза. Жарманын өтө пайдасы чоң. Биздин ичегилерибизди иштетип берип турат. Ичегилерибизге ферменттерди, флораларды түзүп берип турат. Бул жарманын өтө чоң пайдасы көп. Деги эле жана айттым го, биздин унутта калган кыргыздын тамактарына эле кайтсак, биз көптөгөн оорулардан жөн эле арылабыз. Демек, жыйынтыктап айтканда, биздин ден соолугубуз биздин колубузда. Ар бир адамдын ден соолугу биздин өзүбүздүн колубузда. Ошон үчүн силерге айтар элем, биринчи кезекте оюбузду түздөйлү, оюбузду оңдойлу. Канчалык ою таза болгон адам, ошончолук дени сак болот. Урматтуу көрүүчүлөр, биз бүгүн сиздер менен дени сак улут деген темада сүйлөштүк. Биздин маегибиз сиздер үчүн абдан пайдалуу болду деп эсептейбиз. Келиңиздер, оюбузду таза кармап, денибизди таза алып жүрөлү. Келерки аптада жолугушканча сак саламатта болуңуздар.